Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде билим жаңылыктары, аны мен Гулина Сагынбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бир класста 50-60 окуучу билим алып жатканы 12 жылдык билим берүүгө өтүүгө байланыштуу эмес. Бул боюнча президент Садыр Жапаров атайын интервью берди. Талас облусунун Бакай Ата районунда 140 орундуу бала бакчанын курулушу башталды. Оштууда студенттер үчүн эл аралык мүмкүнчүлүктөргө жол ачылды. Президент Садыр Жапаров мектептеги класстарда балдардын саны 40-50дөн ашып жатканына комментарий берди. Өлкө башчы кабар агенттигиндеги маегинде көйгөй 12 жылдык окууга өтүү менен байланыштуу эмес экенин белгилеген. Негизги жүк Бишкекке түшүп жатат. Бул ички миграция жана көптөгөн үй-бүлөлөрдүн туруктуу каттоосу жоктугу менен байланыштуу. Балдардын агымын алдын ала болжолдоо кыйын болууда деген өлкө башчы. Ошондой эле президент мектеп үйлөрүнүн биринчи кабатына жана бош турган имараттарга мектеп уюштурууну Бишкек мэриясына тапшырганын айтты. Мындан ары депутаттардын добуш алуу үчүн мектеп салганын токтотобуз. Мисалы, сонун эле мектеп турса, жанына экинчи корпус салдыргандар болуптур. Ошол эле учурда кошуна айылдардагы мектептер жараксыз турган болот. Мындан ары мектептерди агартуу министрлигинин сунушу менен гана салабыз деген өлкө башчы. Президент эмдиги жылы 1 апрелден баштап мугалимдер менен медиктердин маянасы көтөрүлөрүн дагы айткан. Ал өлкө боюнча мугалимдердин тартыштыгы 2,5 миңден 947ге чейин түшкөнүн кошумчалады. Бишкек шаарындагы 120 мектептин окуу тарбия завучтарына 502 даана алтын казык ноутбуктар тапшырылды. Анда мугалимдер үчүн санарип кампа электрондук күндөлүк платформалары орнотулган. Белгилей кетсек, жыл башында сыноо үчүн 192 ноутбук Каракол шаарындагы мугалимдерге берилген болсо, 26500 ноутбук бүгүнкү күндө STEM предметтеринин мугалимдери алып иштеп жатышат. Мектептин түйшүгүн көтөргөн бул тарбия завучтарынын иши. Алардын эмгегин баалап, алтын казык ноутбугунун кезектеги 502 даанасы Бишкек шаарындагы мектептердин мугалимдерине тапшырылды. Негизинен мына бүгүн Бишкек шаарындагы завучтарына 502 завучка ошол толугу менен ноутбуктар берилгени турат. Кыргызстанда дээрлик 26500 такыр баардыгына таратылып бүттү. Ар бир биздин ошол тагылимдер жана англис тил мугалимдерине. Экинчи иретте биз биринчи мына азыр тендер өтүп жатат. Толугу менен кайра экинчи партия ноутбукту алуу менен жылдын аягына чейин 60 000 мугалимге биз ноутбук менен камсыз кылабыз бул жыл эле. Ошондой эле кыргыз тил мугалимдерине дагы биз алып бере турган толугу менен каражаттарыбыз бар. Параллелдүү бул иштер жүрүп жатат. Алтын казык ноутбугу мугалимдер үчүн Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы технопаркта куралып, анда мугалимдер үчүн санарип кампа электрондук күндөлүк платформалары орнотулган. Эң сапаттуу ноутбуктардын бири. Ал жерде лицензиялык программалар коюлган. Биз анын техникалык сапатына технопарк 3 жылга кепилдик беребиз. 3 жылдын ичинде эгерде сындырып эле албаса, бир суюктук төгүп койбосо, биз аны оңдоп кайта мугалимдерге кайтарып беребиз. Бир ноутбуктун баасы 25 000 сомго барабар. Заказдын көлөмү биринчи партиясы 27 031 ноутбук. Кыйынчылыктар болгон жок, бирок биздин баягы техникалык университеттин именно ушул техникалык багыттагы адистиктер даярдалган үчүн ушул жердеги студенттерди биз практикадан өткөздүк, окуттук биринчи. Кытайдан 2 инженер келип биз менен дайыма чогуу иштеп турат бүгүнкү күнгө чейин. Ошолордун жардамы менен биз берилген өзүбүзгө алган заказды толугу менен аткарып өттүк сапаттуу. Заман талабына ылайык түзүлүп жаткан шарттар ыңгайлуулукту гана алып келүүдөн тышкары ар кандай коррупциялык иш-аракеттерге бөгөт коюуга жол түзөт. Ноутбук аркылуу дневник, электрондук күндөлүк ошону караса болот, ошол жерге бааларды койсо болот. Ошондо жасалма документтер болбой калат да. Анан чынында ушундай электрондук экосистеманы билим берүү системада түзүш керекпиз, сөзсүз. Антпесе болбойт. Дүйнөдө көпчүлүк мамлекеттер ошого өткөн. Ошон үчүн мен сөзсүз муну колдойм. Керек болсо биз
андан көбүрөөк даже ушул ноутбуктарды бериш керекпиз. Эми Жылдыз Өмүрбекова алтын казык ноутбугун колуна алып сүйүнүп жаткан учуру. Анткени мектептеги иш кагаздарынан тартып түшүктүн дээрлик көпчүлүк бөлүгү директордун орун басарларына түшөрүн белгилейт. Кыргызстан боюнча бардык региондун директордун орун басарлары үчүн Ысык Көл областында окуу уюштурулган. Биз ошол жактан бардык предметтер боюнча 12 жылдык ушу алтын казык программасы боюнча кенен маалыматтарды алып келгенбиз. Кайсы предметтерде кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, кандай жаңылыктар болуп жатат, ошол жактан маалыматтарды алганбыз. Бүгүн болсо мынакей ушул өзгөчө директордун орун басарлары үчүн ноутбуктун берилиши бул абдан сүйүнүчтүү кабар деп ойлойм. Жаңылык анткени ошол программанын ишке ашышына директордун орун басарларынын салымы абдан зор. Белгилей кетсек, жыл башында сыноо үчүн 192 ноутбук Каракол шаарындагы мугалимдерге берилген болсо, 26500 ноутбук бүгүнкү күндө STEM предметтеринен мугалимдери алып иштетип жатат. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кайрагач айылында 275 орундуу жаңы мектептин курулушу соңуна чыгып калды. Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуштун жалпы наркы 105 миллион сомду түздү. Жаңы билим уясы 4 блоктон турат. 2 кабаттуу окуу корпусу, өтмө галерея жана спорт залы. Жалпы аянты 2262 чарчы метрди түзөт. Мектептин эски имараты 1960 жылы ашар жолу менен курулуп, 90 окуучуга ылайыкталган болчу. Талас облусунун Бакай Ата районуна караштуу Кең Арал айылында заманбап 140 орундуу балабакчанын курулушу башталды. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Объекттин жалпы наркы 101 миллион сомду түзөт. Жалпы аянты 1397 чарчы метрди камтыган 2 кабаттуу имарат бардык заманбап талаптарга жооп берет. Учурда курулуштун пайдалуу куюлуп, кийинки иштерди улантуу этаптарына өткөрүлдү. Бул долбоор аймактагы социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталат. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Каранай айылында жаңы мектептин курулуш иштери башталды. Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Жаңы 2 кабаттуу билим уясы 225 окуучуга ылайыкталып, өтмө галереядан жана спорт залынан турат. Объекттин жалпы аянты 3209 чарчы метрди түзөт. Айылдагы эски мектеп 200 орунга ылайыкталып, 1990 жылы пайдаланууга берилген. Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районуна караштуу Атай айылында жаңы балабакчанын курулуш иштери аяктап калды. Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Курулуштун наркы 62 миллион сомду түзөт. Жалпы аянты 890 чарчы метр болгон 2 кабаттуу имарат 100 орунга ылайыкталган. Балабакчанын ичинде уктоочу, оюн жана тарбиялык бөлмөлөрү каралган. Мындан тышкары, балдардын сергек жана активдүү өсүшү үчүн сырткы оюн аянтчасы, эс алуу жайларда каралган. Оштууда студенттер үчүн эл аралык мүмкүнчүлүктөргө жол ачылды. Окуу жайда кечээ ачык эшик күнү өткөрүлүп, Америка, Корея, Кытай жана Орусиядан келген борборлордун өкүлдөрү катышты. Студенттерге алмашуу программалары, стажировкалар жана чет элдик долбоорлор боюнча маалымат берилди. Кененирээк кийинки сюжетте. Кечээ Ош технологиялык университетинде эл аралык байланыштар бөлүмүнүн демилгеси менен ачык эшик күнү болуп өттү. Иш чаранын башында Ош технологиялык университетинин сырткы байланыштар жана өнүктүрүү боюнча проректору Акматалиев, эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Аккожоева сөз сүйлөп, студенттерди жаңы билим жана тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга чакырышты. Кытай Эл Республикасынан келген өкүлдөр менен жолугушуунун негизги максаты Ош технологиялык университетиндеги геология адистигинде окуп жаткан студенттерди жана геологиялык багыттагы окутуучулардын жардамы менен эл аралык эки тараптуу долбоорлорду, илимий өндүрүстүк долбоорлорду ишке ашыруу болду. Аларга бир мисал айта кете турган болсок, Ош технологиялык университетинде пайдалуу кендердин геологиясы кафедрасында Ош шаарын табигый таштар менен тротуарларын жабдуу долбоору жүрүп жатат. Ошол долбоордун уландысы катары биз алар менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Буюрса, ошол долбоордун негизинде Кыргызстандын түштүк аймагында жайгашкан руда эмес кендерди изилдөө,
алардын запасын, көлөмүн аныктоо боюнча, геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча иш алып баруулар боюнча сөз болду. Жыйынга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, Баткен жана Ош шаарындагы Орус үйүнүн жетекчилиги, облустук жана шаардык китепканалардын өкүлдөрү, ошондой эле университеттин жетекчилиги, окутуучулар жана студенттер катышты. Конокторго да сөз берилип, пикир алмашуулар болду. Кытай өлкөсүнөн чоң делегация келди. Шаньдун провинциясынан Шаньсю холдинг корпорациянын мүчөлөрү келди. Бул делегацияны Шаньсю холдинг корпорациясынын төрагасы өзү жетектеп келди. Негизги бул делегациянын максаты Оштуда окуу жана илимий борборду түзүү болуп саналат. Ош технологиялык университетинде технология жана жаратылышты пайдалануу институту бар. Бул институтта геология тармагына, айыл чарба тармагына, экология тармагына көптөгөн адистерди даярдап келебиз. Иш-чаран жүрүшүндө Америка маалымат ресурстук борбору, Корея борбору, Кытай борбору жана орус тили славян маданияты борборунун ишмердүүлүгү, алдыдагы пландары тааныштырылды. Мындан тышкары эл аралык долбоорлор, студенттик алмашуу программалары, стажировкалар тууралуу кеңири маалымат берилди. Чет элдик студенттер үчүн Кыргызстанда мыйзамдуу жашоо шарттары жана адаптация мүмкүнчүлүктөрү тууралуу да түшүндүрмөлөр болду. Бул иш-чара студенттердин эл аралык билим берүү программаларына жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө болгон кызыгуусун арттырууну көздөйт. Бүгүнкүгө алынган билим жаңылыктарынын топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.